Assalamu alaikum, bizim урматтуу кыргызстандыктар. Видеону башында эле түшүндүрүп кетейин, эмне болгон видео кандай максатта тартылып жатат. Улак болгон. Кимдер көрдү, ким көрбөдү? 20 күнү Жалал Абад область Базар Коргон районунда чоң аламан улак болгон. Кенжебек агам дүңгүрөтү улак бердиле. Ошол улакта соорундун кайсы бир бөлүгү сайылбай калган. Сайылбай калганын себеби чылбыр теги болуп, ошонун себебинен бир канча жолу эскертилген палвандарга, чылбыр кылбагыла, теги кылбай, таза билегиңер менен алып көтөрүп чыккыла, соорундун баарын сайып беребиз деп бир канча жолу эскертилип, акыры аягында аз калганда токтогон улак. Ошол жерде ажакам атын унутуп калдым. Ажакам улак берген агама айттыле, Алланын алдында аманат. Ушул калган соорундарды колунда жок муктаждарга таркаткын деп. Палвано, ассаламу алейкум, Палвано. Палвано келди аткамна. Палвано, билеңизден күчүңүз жетесин, жүз улактарда чагып жүрө бериң, патаңызды берип. Амин. Калып элек айтып коюң эми. Мейли, бүгүнкү Кенжебек берип жаткан улак мына тынч өтүп жатат. Аллахым албетте адилеттүүлүктү сүйгөн, Аллахым тазалыкты сүйгөн, Аллахым чындыкты сүйгөн. Ошондой эле чындыкты сүйгөндөрдү жакшы көрөт Аллах. Мына Кудайым өзү кабыл кылып дуабызды, жамгырды токтотуп, мына күнүн чыгарып, эл ойносун деп ушундай Аллахтан дуабызды кабыл кылды. Бул да Аллахтын берген, бизге берген неаматы. Ошондуктан Аллахтын алдында дайыма, элдин алдында жөнөкөй адам болуш керек. Алланын алдында Аллага моюн сунган, Аллага иман келтирип, намазды таштабаган, орозону тутуп, кай жерде болсо да Аллахтын буйругун аткарып, ата-апаны сыйлаган адам болуш керек. Ата-апанын алдында бечара болуш керек, элдин алдында бечара болуш керек. Аллахтан дайыма тиленип, Аллахтын берген неаматына көп кетпеш керек. Ошо улак берип жаткан балдарды Аллахым дайыма мээримине бөлөсүн. Элдин эмгегине жарап, ата-апасынын арбагы дайыма булардан разы болсун. Ошондой эле элдин эмгегине жарап, Аллахым кетпес давлат кең пейил берсин. Элде сатылгандын уулу да, атанын уулу да деген жакшынакай ата-апасына даңк алып келген сөз араласын. Өтө эң жакшы сөздөр болду мына. Алланын алдында угуп койгон Кенжебек. Кенжебек угуп койгон. Аллах Таала аманатка кыянат кылбагыла. Ким кыянат кылса өзүнүн жашоосуна, өзүнүн байлыгына, бала чакаларына кыянат кылат. Кенжебек элдин алдында сөз алып атат. Бечараларга, жеттөндөргө, карла жетим жесирлер үйүнө өлкөрөм Мына карыялар жетим жесирлер үйүнө калган сорунда таркатыла турган болду. Теги чылбыр боло берип, эскертип акыры токтотту мына. 3 машина дагы. Бул видеону тартып атабыз биз. Мактануу эмес, мактануудан өтө алыспыз жигиттер. Мактануудан өтө алыспыз. Бул видео отчет. Палвандар таза чапкыла улакты. Таза чаппасаңар ушундай башка эле муктаждарга берилет. Кенжебек, эми бир эки ооз сүйлөп койросуң, а? Бул мактануу эмес. Бул видео отчет. Ой, эми ушу айтылды, соорунга сайылбай калган машиналарды ошо ажака айткандай таркатып беребиз ушундай. Таркатып беребиз, э? Бардыгына таркатып беребиз. Биринчиси ушу Матиз кетип атат, азыр ушу жерге берип атабыз. Нелер калды эле өзү? Бир Матиз, 2 Жигули калган, төө калган, ушулардын баарын таркатып беребиз. 2 семерка 07. Ушуларды муктаждарга азыр биякта бир үй-бүлөгө келип отурабыз. Ушул Матизди чак беребиз, э? Бул үй-бүлөнүн кыскача айтып кетпелиби, ким бар экен, а, биякта? Эже, сүйлөп берип коесуң мага, а? Эч тартымаң, уялбаң, эже. Кандай үйүңүз жөнүндө кандай жашоо болуп атат? Эмне болуп атат? Саламатсызбы? Жакшысызбы? Менин кызым ушу атыңыз ким эле? Айкөкүл. Айкөкүл эже. Атасы Сашкектен. Кызыңызга? Канча жашта кызыңыз? 18 жашта. 18 жашта. Көп сумма талап кылып атат. 600-500 кетип калат. 600 миң, 500 миңде? Запча салат экен Туркиядан. Түркиядан? Ал запчасы каминде 200-250 миң менен келет деп атат. Бияка. 200-250 миң келет деди, ошол үчүн. Азыр мына келдик Базар Коргон району. Кайсыл жер эле? Бул Жаңы Туңуш айылы. Каалоочуларга телефон номериңизди калтырып кетейин эже. Дагы бир жүрөгү жумшагандар болсо дагы кайрыла берсин, а? Неме мен тимеле коелу, а? Кызыңызды бир көрүп койсок болобу? Болот, а? Майлы. Бир көрүп чыгайлы. Бул сиздин кыздарыңыз.
Бияк эжем кыздары. Канча балаңыз бар деги? 4. Акам каякта? Акам Москвада эмгектен отат. Мына биякта кенжебек агам ошо эжеми жеткизип, ушундай жардамга муктаж канча жылдан бери. Жакшысызбы эже? Жакшыбы? Чоң кыз кандайсыз? Жакшысызбы? Сен соолуктар жакшыбы? Жакшы. Жашыңыз канчада бул? 18. 18ге чыктыңыз. Жакшы экен. Атыңыз ким эле? Батма. Батма атыңыз. Бу канчанчы класста окуп атасыз? Кандай болуп атат бу? Сабак окуулар кандай болуп атат? Жакшы эле. Жакшы, мектепке барып атабы? Барбайт. Сиз эжекесиз, сүйлөп коюң. Батма жөнүндө экөөсү сүйлөп койбойсузбу эжеке? Жакшы, немене. Ушу үйдөн келип окутуп кетесиз, Ой, үйгө келип окутуп кетем. Эмеси жакшы бар, эске туттум. Ушу баса албай кыйналганда болсун. Мындай аракетчен, сабакка жакшы. Батма кыз, бу калоо тилек болсо айтып коесузбу сизди көрүп аткандарга? Кудай буйрса жакшы болуп кеттиңиз, Айтканыңыз келсин. Ушу тилеген тилектерине, ойлогон ойлоруна жетсин. Рахмат, тынч болуңуз, Оорубаңыз, сыркабаңыз, жакшы болуп кеттиңиз, Рахмат. Болуптур. Айтканыңыз келсин. Макул, мен чыга берейин, Ушундай болгон эжем дагы биринен өткөн бир ширин кыздары бар. Мону жакшылык иштете аласың делейин, Жакшы болуп кетсин кызым. Ушул Рахмат силерден ама. Кенжебек, рахмат силерге, Кенжебек. ушу кыздын операциясына бир аз жардам болуп калсын. Рахмат чоң. Жакшы болуп кетсин кызыңыз, Алла разы болсун силерден агалар. Биз эми кезектегиге бара берели. Кезектеги каяка барабыз, Кенжебек? Şu Pravda Katrankaga. Правдага Катранка барат экенбиз, Ушундай жигиттер. Андыктан мына сорунун бириси мына ушундай муктаж үй бүлөгө берилди. Документин ачкычын берип кетти. Эже, жакшы болуп кетсин кызыңыз, Бар болгула, тынч болгула. Так, төөнү кармаганы келдик. Ушул улактагы сайылбай калган төө. Алмашкыла. Жипти алмаштыргыла. Кудай буйрса байлап алдык, оңой эле байлап алдык. Качып тополоңгулабы деп аттык эле. Азыр Правдага жол тартабыз, жигиттер. Андыктан биз менен чогулгула. Курсанчылык, жакшылык күндө, ушундай соопчулук күндө биз менен чогулгула. Лайк басып, достор менен бөлүшүп койсоңор болот мына. Ушундай соопчулук иштеринин үстүндө. Жакшылыктын үстүндө гана жүрө берели. Курсанчылыктын гана үстүндө жүрө берели. Коркуп атат экен байлаганы. Кеттик гана, бисмилла деп жүктөп жөнөйлү. Бул агаларым мына улакта кимдер таанып эле тааныбай калды эле. Бул агаларым ошакта соорунчу болуп жүргөн агаларым. Ошо жерде улакты башкарып, чылбыр болду, теге болду деп дагы ким бар эле? Сиз дагы бар элеңиз, Наркагам жок эле мына. Ошо агаларым ошо жерде кыйкырып, бакырып, таза чапкыла. Пешене тери менен тапкан акчасын элден паталайын деп сайып берип атат. Билегиңер менен көтөрүп чапкыла деп кыйкырып, бакырып жүргөн агаларым дагы эле ошо кызматта. Мына алып баратабыз. Жаныбар. Шустрый экен го. Так, төө чыгып баратат. Буйруса дагы бул 07 бар. Бул 07 турат биякта чексеген. Биякта дагы бир 07 турат мына. Кудай буйруса кубанычтуу күн туугандар. Барын таркатабыз муктаждарга. Жамаат менен төөн алып келди кезектеги муктаж болгон үй бүлөгө. Асан ага, ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Оорубай сыркабай жүрөсүзбү? Мына агаларым бир жакшылык ишке кол уруп, сизге бир кайрымдуулук кылмакчы болуптур. Төөнү неме? Соорун сизге. Улактан соорун мына. Ыраазычылык билдирип койсоңуз эле болот. Бу жашоо шарттан кыскача айтып кетпейсизби? Кандай болуп атат, эмне болуп атат? Дагы жардам берүүчүлөр болсо, эгерде ошолорго
келіп кийин каалоочулар келип жардам бере берсин. Кеңири түшүндүрүп кете бериңиз, шашпаңыз. Құда қаласа. Рахмат шу балдарға да ушундай кылып муктаж болгондорго немет жүргөн экен. Рахмат шу балдар дагы эл ичинде аман болушун шу балдар дагы. Эми мен муктаждыгым шу балам ооруйт, чоң баламчы. Чоң балаңыз канча жашта? 25-те. 25-те. Эмне болуп ооруйт? Баш ооруйт да. Баш ооруйт, э? Ошо талмасы бар, ошондон улам неметип калганбыз да. Ошо жылда эле неметебиз, аракет кылабыз. Болбойт эми. Быйыл немеге жөнөттүк нагасы Индияга. Съемка наркы этиленчи, томографияга тартып. Жөнөттүк, ошонун результаты келсенен кийин дагы бир муктаждык болот да. Бул балаңыз өзү ушинтип туулганбы же кандай, эмне болгон? Өз туулгандай рожденный эмес, бул Кийин бир жашка чыгып жыгылган да. Жыгылгандан кийин ушундай болуп оркун. Ошонун негизинде. Ошондон бери ушундай, э? Ошондон бери ушундай. Бир көрүп турсак болобу балаңызды? Мүмкүнчүлүк бар, э? Ана бисмилля. Киргиле чай ичебиз. Бисмилля деп кирейли. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бу бүгүн настроениясы жокпу, кандай? Сәл, погода алмашканга да сәл неме болот. Мен дагы неме алып көрөйүнчү. Ассаламу алейкум. Палван кандайсыз? Жакшы эле, немеси жакшы эле. Погода алмашканга сәл. Ооба. Погода алмашканга ушундай неме болуп калдырат, э? Ушундай болуп калат. Ошонун негизинде. Ооруганда дагы ушундай болуп турат. Дагы ооруп калды. Негизи эртеңинде мен ылдый ичип кеттим, ошондо ооруп калыптыр. Ушинтип тез-тез неме болуп турат, э? Мындай погода алмашып, аба алмашат го. Ошо мезгилде кармап калат да. Анын жөнүндө жөн жүрө берет. Анын жамгыр жаардан 1-2 күн мурун обязательно. Эч кимдин баласы оорулук кылбасын, аба. Эч кимдин жыландын баласы оорулук кылбасынчы. Биз адамбыз го. А? Кудай кааласа ушу үмүт кылып турабыз, эми ошо Индиядан неме болуп келсе, результат кандай болуп чыгып келсе, Эми ошого карап, шартка карап. Анан ошондо канча сумма керек, ошондо чечилет, э? Азыр пока чечиле элек. Ошондо чечилет да. Курманбек таксыр. Мага бир карап коюңуз. Курманбек таксыр. Иштер жакшыбы? Болуп атабы? Менден чочулап атат окшойт. Өзү жакшы эле, же? Башка кезде сүйлөп турат, а? Азыр менден жатыркап атабы же? 5-10 күн жатты да, 2-3 күн өзүнө келип жетти ушу. Анан өзүнө келгенде жашынакай болуп калды. Бизге ата кошулуп калды. Бүгүн турду да. 2-3 күн жатты эле. Мурун бир жума жаткан. 2 күн тесик болуп кайра жатты. Анан жана мен киржүктөрдө туруп эшикти айланып басып. Нары бери басып жүрүп. Мындай болду 2-3 күндөн кийин кайра өзүнө келип калды. Мен чувством ушу. Мен жакшынакай болуп биздин катарга кошулуп сүйлөштүк. Анан дагы кармап калат, ушинтип, э? Кармап калат. Кайра кой берет, түшүнүп турат экен да. Артка кетип калат да. Биздин өзүбүздүн доктурлар айтышы боюнча кандай, эмне деген эми? Биякта бар маалымат боюнча силерде. Бул да эми только лечение деди. Быйыл дагы бардык карантинде аябай кыйналып кеттим да. Үйдөн лечение кылып, алейин деп пунктка барып, уколдотуп, өзүм барып келип баланы алып бара албай калгам. Ушка барганда ошо текшертип көрсөк, невропатолог тургу. Только лечение деди. Ошо немеси бар эле, МРТсы бар эле. МРТны көрүп, сол тарабында ошо мээде кичине признак бар, бирок ал только лечение деди да. Анан аны Бишкекке жөнөттүк, Турцияга жөнөттүк, аерде осмотрлар аз экен. Дагы өтүш керек экен, дагы осмотрдачы. Бирок мында опухоль жок, суу жок, шишик жок деди. Бир мээде ошо кичинекей бир признак бар экен да. Кудай буйрса эми Индиядан үмүт кылабыз, жакшы болуп калат, а? Эми ошо кечегине ошо Аманат, Акниет Аманат фондунун ооба. котормочубуз менен байланышып, барып үйүнө сүйлөшүп, состояниябызды айтып, МРТ ошо эгегин немелерин алып бардым, заключенияларын полный алып барып текшертип жөнөттүрдүм. Анан аны менен да сүйлөштүм. Эпилепсияны Индияда лечение кылып атат деди. Анан биз ойлодук да, эми точно бунун лечение бар болсо, шунчалык аракет кылгандан кийин, мисалы Турцияга деле лечение расход кетет да. Индияга бара берсек дагы ошол жерден ошо результат алып келсек деген мнение менен кайрылып атабыз да. Бир чечимге келип, э? Толугу менен. Умалга чейин кеткен расходсуз ошого барып калып атат, итак элечи. Ооба. А лечение кылбасак, буну менен жүрүш опасно болуп калды уже.
постоянно мен көтөрө албайм, өзүм авария болуп калган, бир тарабым жакшы иштебейт. Көтөрө албай калган, 5-6 жыл өзүм дагы төшөктө жаттым, карай албадым. Атасы карайт, бул Россияга барып иштейт эле, иштебей да калды, ошо экөөбүздү ухаживать этип. Эми мен өзүм кылып атам, бирок все равно жыгылганда мен көтөрө албайм. Туалетте жыгылып калат, ал жерден сүдүрөп келебиз. Жатып калат экен да. Жолдо жыгылып калат, ал жерден сүдүрөп келебиз. Көп ооруганда өзү үйдөн деле анча чыкпайт. Үйдө деле жыгылса бир жер үйдөн бир үйгө көтөрүп келип жаткызышка туура келип калат экен. Сымакта жатат, жакта жатат, муздакта жатат. Жаткан жери жатып тура берет. Бирөө келип көтөрмөйүнчө. Ал эми пытыраганда ар нерсени сүзүп башына трамба кетип берет да. Ташка жыгылса ташка тие берет, пытыр өзүнө келдичи. Бинте урну берет кайра эле. Анан жатып калат. Анан ага тиет, буга тиет, мына жерде шырамдар бар, бетинде шырам бар, жерде кабыргасы сынган мондай. Мондай бүтүп калды уже. Томпоюппу? Үстүнө чыгып, кабырга уже үстүнө бүтүп калган, көч болуп. Анан айра сотрясениялар, оорусу ого өтөр күч алат экен да. Дагы? Күч алат экен. Кайра жыгыла берсе, дагы мен канча немен биодобавка дегендейлер берип турган үчүн кармап турам да. Дагы бир аз. Мен дагы бир сүйлөшкөнгө аракет кылып көрөйүнчү. Сүйлөйт, жакшынакай сүйлөйт. Уже жетип калдык, атын алып беребиз. Ооба, Кудай буйрса, бул тайбы досум үйлөнсө келип кызмат кылабыз же. Биз аппараттар менен келип тамадачылыктарды алып барабыз, Кудай кааласа. Досум. Бери карабы. Досум, мага бир карап сүйлөп коеюн. Общенияга көнгөн эмес анча. Постоянно өзүм ухаживать этем. Ушу анан аягынан да өзүбүз тартып кыйла чөгүп алыптырбыз да. Азыр условия удобстволор бар экен го, апарганга шанс бар экен. Мүмкүнчүлүктөр бар экен десеңиз. Мүмкүнчүлүккө эми бизге кичине поддержка кылган адам болсо деген. Жакшы болот. Эмне келип калды да. Кудай буйрса, Асанова, телефон номериңизди айтып коюңуз сиз. Эркек киши сиз менен сүйлөшө берсин. Калуучуларына. Кудай буйрса, бизде берешендерге Асанова. Кудай буйрса баары жакшы болот. Ниетти түзөйлү. Жакшы болот ушу досумдун тоюнда, ушул жерде Кудай калса кычырап кесипшинди кийип турабыз мына. Тойлордо. Тойлордо силер кызмат кылгыла. Айтканыңыз келсин. Телефон номерди айтыңыз эми. Телефон номерим 72 менен 80 49 22. 80 49 22. Дагы бир жолу кайталап болсо. 72 менен 80 49 22. Ошка бар 500 менен 80 49 22. Неме Сбербанктар барбы Россиядагы тааныш билиштердигин? Ишеничтүү адамдардыкы. Ат фамилияңызды жазып коюн. Мен сиздин ат фамилияңызды толугу менен жазып коюн. Анан Сбербанк мага берсеңиз, мен ошо Сбербанкты Асановам деп туруп, ушул видеонун астына комментарийге, описанияга жазып коем. Каалоочулар кирип, акчага торсо, сизге которо берсин да. Телефон номерлериңизди жазып коем, чалып, өзүңүзгө дагы каалоо тилек билдирсе боло берет, э? Досум нар жака карап анча-мынча пичирап сүйлөп койдуп, мага карап сүйлөп өтөт да, досум. Бери карап сүйлөйт. Азыр ошо немеси жок. Маанайы жогураак экен азыр. Лечение алыш керек болуп калды ошо. Күн ачыкта келбес. Болуптур. Асанова, бизге уруксат. Кана, Асанова, бизге дуа. Биз жолду улантайлы. Балаңыз жакшы болуп келсин, а? Ушу үйүңүздө тойлор болсун. Силерге да рахмат, чоң рахмат. Жатканда жолуңар болсун. Дайым ушундай элдин кызматында жүрө берип алдыр, а? Амин. Аллаху акбар. Так, достор, өттү 2 күн убакыт. Кенжебек агам дагы эскертип кетен. Берген убактан 2 машина калды эле, 2 жүгүлө калды эле, аны сатты. Муктаждар көп болду. А 2 машинаны 2 үй бүлө көрүп койгонго туура келбей калды. Анан мына бияка мечитке кайрылып, ошол жанагы үйүндө мүмкүнчүлүгү чектелген баласы бар, башка бир муктаждардын баарын чогултуруп 2 машинаны сатып, ошонун буйрса мына баарына продукт кылынып, канчадыр бир үй бүлөгө бөлүп берилди, 50 үй бүлөгө деген буйрса. Таксырым, ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Орбосуп кой. Келдиңизби? Келип калдык. Кичине кеч келип калдым мен. Кандай болду, эмне болду? Кандай чечимге келдиңер? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Аллага чексиз шүгүрлөр, пайгамбарга салават саламдар болсун. Мынакей кенже таксырыбыздын кечек ашкан сорундарын бизге ошо аманат кылып акчасын берген. Аны биз ушундай кылып бардыгына бөлүп, продукт алып, мынакей эжелерди чакырганбыз.
Булардын бардыгы ошо балдар, атасынан энеси ажырап калган жаш балдар, ошолордун энелери, эжелери келип атышат. Ошолорго мынакей азыр Закимибиз келди, Кенже Таксыр өзү келди. Жана ошондой эле биздин аксакалдардан келип, патасын берип, дуасын берип, мынакей мынтип бөлүштүрүп таркаттабыз. Канча үй бүлө өлдүңөр? Азыр ошондо 50ден ашык үй бүлөгө. 50ден ашык, Алла разы болсун сизден. Аз-аздан болсо дагы, Кудай кааласа, ушул бир айга бир жетип турган продукты болду да, Кудай кааласа, азык-түлүк азыктарын жардам берди. Рахмат чоң. Алла разы болсун сиздерден дагы. Мына жигиттер, улакка чылбыр салгандар көрсө болот, теги салгандар көрсө болот. О. Бuyakta. Assalamu alaikum. Kence Takır. Senin жақсы? Қандай болды бұл? Allah razı olsun sizге да, шундай. Allah razı olsun sizden. İşleriniz önü өсіп, дағы жақсы бір жақсылық іштерден үстініп баштап. Қалу тілектер болса. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaga maqtuluk жана пайғамбарға салам дуруттар болсын. Бүгін мына шундай пайғамбардың хадисі бар. Әддалала хайри кафалихи деп кимде-ким жақсылық ішке жардам берсе, ошондой бір баштағыдай соғылат дейт. Бүгін Кенже Таксырыбыз кеше мына Базаркон районунда 9 айлык өкмөт бар. 9 айлык өкмөт ичинде 160 мыңдан ашык инсандар жашайт Базарконда. Мына ошо элге улак өткөзүп, атабыздан калган салт улак өткөзүп, ошонун ичине сорунга биздин ушу мешит жамаатын жана ошол жердеги жамааттарды, мүмкүнчүлүк чектелген инсандарды кошуп кетип атат. Алла разы болсун. Биз дагы мына ушу соолукка ээ болобуз деп аягына жардамдашып, ушу жерде отурабыз иншалла. Алла Таалам бул кишилердин үй бүлөсүнө тынччылык, бейпилдик берсин. Аллахым эки дүйнө бактылыгын берсин. Бул Кудай кааласа кыяматта Аллах Таала өзүнүн несин берет. Сизге дагы мына ушинтип мына кече сулукта дагы тартып жүрөсүз, мына эл үммөттүн гамы депчи. Алла разы болсун сизге дагы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен дагы бир жолу эскертип кетем, бул мактануу эч кандай мактануу видео эмес. Кенже бул видео атча да. Ажакама видео жасадык биз. Бишкектен келген ажакам айтты эле. 2 жүгүлүн саттык, Беркелер таркатып бердик, 2 жүгүлүн акчасын бияка бердик. Төлүн таркатып бердик. Буяк калган 2 жүгүлүн сатып бул жака бердик. Ошо отчет бул ошо. Видео отчет да. Өз айттылар, аманат деп. Арасында şu insanlar arasında sorun içinde koyduğundan Allah razı olsun sizlergече. Bu Bozorgonda birinci жолу мындай болот экен. Кудай буйрса, дагы да бир чоң улактар болсо, şu улактын амирлерине барып биз дагы мешит жамааттарды зиярат кылабыз. Биринчи жолу баштап берди бул кишилер. Кудай буйрса уланат деген ойдомун. Жакшылыктын башташын Кенже акам баштап турду. Иншалла. Кудай буйрса. Сорундарын улакка сая турган сорундарды токтотуп, аны эмне кылабыз деп бир ажакебиз дагы дайынап кеткен аманатты жеткирип таратып бергиле. Элдерге дегеннен анан райондук имамдарды чакырып анан эмне кылабыз деп ушундай сунуштарын айтканда бизде ушундай эрте атадан калган, эрте жаш калган ушундай жетимдерибиз бар, жардам беребиз. 50 адамдан турат. Ошолорго эгерде макул десеңер, ошо сорунуңарды ошолорго неме кылып берсеңер деп сунуш бердик эле. Алар ошо 2 машинасы калган экен иншалла. Ошол 2 машинасын сатып продуктыларын кылып буйруса ушул жерде Кудайым буйруса мына көрүп тургандай жардам берип иншалла Кенже Таксырдагы коопко илешип турат. Кенже Таксырдан да Кудай Таалам разы болгон болсун. Эмне максаттары тилектери ошо тилектерине жеткирген болсун. Дагы ушундай бир кайрымдуулук кылгысы келгендер, ошо базаркорлордор болсо, дагы бир сүйлөп койсоңуз. Кайрымдуулук кыламын деп, же болбосо ушулай улактарды өткөзүп, улактардын шарттарына туура келбей ушундай боло турган болсо, Кудайым буйруса кайрымдуулук кылам дей турган болсоңор, иншалла бул Актайлак мечити, Базаркон районунда Актайлак мечити ачык. Биз ушундай силер көрүп тургандай иншалла бейбесерлерге колунда жокторго биз жардам берип келебиз. Силердин дагы буйруса салымыңар кошулуп калат. Эгер макул деп кайрымдуулук кылам десеңиз дей турган болсо. Келсе тартып көрөм бияктı. Бияктı эми интервью алсаң кимдир уялышы мүмкүн. Ошондуктан мен сырттан эле бул силерге видео отчет болгондуктан келгендер, кеткендер көбү кетти. Мен бир аз аба ырайга байланыштуу бир аз жолду кармалып калдым. Жакшылык ишке аралаштыргандан мен дагы өтө курсамын татыр. Сиз дайым мына ушу Кыргызстан мен эмнеде көрүп калам да ютубтачы. Дайым ушундай бир жакшы нерселерди көрсөтүп, элге бир жаңылыктар көрсөтүп тураса, Кудай Таалам сиздин золуңузду бийиксин тапсырам. Айтсаңыз келсин. Мына ушундай бир иш-чарада катышып атасыз. Кудай Таалам мындан да
абыройны бийик кылып, жакшы мындан бул жакка şu диний жак менен да көбүрөөк тартканыңызды Алла Таала насип этсин. Айтканыңыз келсин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Рахмат. Ошондой достор, улактын сорундары ушинтип аяктады. Андыктан дагы бир улак өткүзмөкчү болгондор, же дагы бир неме кылмакчы болгондор, элден пата алабыз дегендер, патанын ушундай дагы жакшы жолу бар. Не только бир башка бирдеке кылып, мисалы үчүн илгертен калган салт алгылабыз, булгылабыз, бирок биз көбүнчө эле ошо жеп, ичип, тоюп өзүнүн тиричилигине тың адамдарга эле беребиз. Мына аш кылганда, башка кылганда деле ошондой. Муктаждар аз келип жейт анда жерде. Муктаждар, чыныгы муктаждар аз келип жейт. Ошо эле ашчы сал, жиликти сал, көчтү сал, баягы эле ошо аш көчтү жеп эле жүргөн адамдарга дагы беребиз биз. А бунда мына чыныгы муктаждар мына кимдир атасынан эрте ажыраган, кимдир инвалид баласы бар, ким бу жерде ушул Базар Коргон районундагы муктаждар мечитте катталган. Катталгандарын чакырып берип атат мына. Адам өткөндө, бул жашоодо адам өткөндө 3 нерсе барат да. Биринчиси ошо өткөн адамдын артынан калган баласынын дуасы, баласы намаздабы же намазда эмеспи, ибадатта ибадат эмеспи. Ошо исламды кабыл кылып, ыйманы бекем болуп намаз окушун соо барып турат. Экинчиси өткөн адам бир илимдүү же билимдүү болгон болсо, ошонун үйөткөн шагирттерине калган өнөрү барып турат, сообу. Үчүнчүсү садака жария дейт. Көпүрө салса, мына ушинтип хадия берсе, месит салса, садик салса, көпүрө оңдосо, бактара эксе, мына ушу садака жария үчүнчүсүнө кирет. Мына ушу өтүп кеткен мына аталардын соона барып турат. Адам өткөн 3 эле сабат экен, ошо бирөөсү мына ушу таксырым. Ушул Ушу иншалла. Алла разы болсун сизден. Алла разы болсун. Өтө кубанып турам. Рахмат таксырым, тынч боло, бар боло, жакшылыктын үстүндө жүрө бергиле. Иншалла.